Кутмандуу күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 2 китебинин 3 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Бул түнү саз жээгиндеги шыралжындардын арасына жаткан бакма жылан эртең менен кандайдыр шарпадан улам ойгонуп кетти. Майда чөптөрдү шырпылдата баскан адамдын кадамдарынын дабышы өзүн карай жакындап келаткан эле. Баш көтөрө берип, жанына келип калган адамзатын карап көргөн көзүнө ишене бербей селее түштү. Анын бет маңдайында өзүн кичинесинен бери багып чоңойткон, ушул убакка чейин энеси катары сезип, кышкы уйкудан ойгонгондон бери сагынып көргүсү келген, адатынча колуна, боюна урулуп эркелегиси келип жүргөн аял турган эле. Аны көрөөрү менен бакма жылан ордунан обдулуп барып токтоло калды. Аялдын ак саргылынан келген жүзү, как элес бою эч өзгөрбөгөндөй сезилгени менен айланадан бирдеме издегенсиген суук көзүнөн ал баягы өзүнө арналчу аяоо аралаш мээримди таппай калган эле. Андыктан алдына сойлоп чыга калбай карманып, шыралжын арасынан ага байкоо салып карап турду. Аялдын ойноктогон суук көзү өзү жаткан шыралжындын түбүн тинте карап өтүп, издегенин көрбөгөнүнөн улам ал башка жактарга кадалып, ошого жараша боюн оолак буруп, обочодо турган ушундай эле шыралжындарды карай басып кетти. Ошондо гана жашынган ордунан козголгон бакма жылан күн тийип, жер али жылый элегине карабай аялдын артынан сойлоп жөнөдү. Анткени аял алыстаары менен жыландын көңүлүндө аны тааныбай калдымбы деген бүшүркөө пайда болуп, өзүн көрсө таанычудай, баягы жылуу мээрими көзүнөн чагылчудай болуп туруп алган эле. Бирок жылан канчалык ылдам сойлосо да, аял бир нерсе издегенсип, саз жээктеп жай басса деле ортодогу аралык тездик менен алыстай берди. Оңдой берди болуп, аял бир жерге бир топко аялдай түшүп, алдын аярлай карап алаксып калганда жылан жакындап кирип барды. Бул жерде баягы чет сарайдын жалгыз тамынын алдындагы жыландардын уюгунан өзү чыккан коңул бар эле. Аял ал оозун чөп басып, көзгө көп байкала бербеген ийинге алысыраактан аярлана көз жүгүртүп туруптур. Анан ал колундагы бир жак бети жаркыраган, бир жак бети кара өңдөгү жалпак затты кулагына такай берип сүйлөй баштады. Анын бул кыймылы менен сүйлөгөнү бакма жыланга андай деле чоочулоо же таң калуу жаратпады. Анткени өзүн баккан аял дайым эле ушинтип үн чыгара берчү. Бакма жылан аялга дагы да жакындай сойлоп келип, жээктеги суюк камыштардын арасына кирип байкоо сала баштады. Негедир аял жактан эми коңурсуган жаман жыт келе баштады. Эч нерсеге түшүнө бербеген бакма жылан башын соксойто көтөрсө да, аял үрпөйө карап турган ийин оозу көрүнбөй койду. Бул аял Жипариса эле. Ал Дубаш экөө кечээ сүйлөшкөн боюнча саз жака түшүп келип, шектүү тешиктерди карап жүрүп, жээктеги оозун чөп баскан эски ийиндин оозунда өлүп жаткан 5-6 жыланды көрүп токтоло калып, жер алдындагы жылаан ордосунун бир чыга бериши ушул экенин түшүнүп, бул тууралуу жылаан ийинин издеп жогору карай баскан Дубашка телефон чалып жаткан болчу. Бул кабарды уккан ал жарым саатка жетпей бир колуна кислота куюлган канистрди, экинчи колуна чолок саптуу жеңил күрөгүн алып жетип келди. Ийин оозунда бир аз беритиде өлүп жаткан жыландарды көрүп, өз кылган ишине, жыландарды жок кылганына маашырланып, Жипарисаны бир мактап алган ал ойлогон оюн ишке ашырууга дароо эле киришти. Өлүп жаткан жыландардын арасынан 2 чоңун жана коозун тандап, акырын алып окчун коюп, калгандарын ийинге тыгып жиберип,
Үстүнө кислотаны куя баштаары менен ал буржуктоп кайнап, буусу көтөрүлгөндө коңурсу жытка чыдай албай, теңине чейин бошогон канистрди көтөрө калып, окшуган бойдон окчуңдап барып кузчудай болуп отура калды. Бир аздан кийин өзүнө келген ал Жипариса бери калган бет аарчы менен оозу мурдун баскан бойдон кайноосу токтоп дымый түшкөн ийин оозуна жетип, жерде жаткан чолок күрөгүн алып, окчун барып, саздан 4 чарчы кылып, чоң чым сайып оодарып, анан аны кучактаган бойдон көтөрүп келип, ийиндин үстүнө бастыра салды. Ушинтип илберинки иштеп, 3-4 калың сайылган чымды биринчисинин үстүнө жыйган соң, бир алаканына чапкылап күүп, жерде жаткан чолок күрөгүн алып чымга тигинен сайып, төмөндө дагы ушундай жылан чыккан ийиндер жокпу деп саз жээктей баскан Жыпарга кыйкырды. Жыпаш, бас, эми жылан аттуудан коркпой эле койсоң болот. Дымын чыгарбай жаптым, күрөктү ала бас, деп кыйкырып, бир колуна кислота куюлган канистрди, бир колуна обочодо жаткан 2 өлүк жыланды эңип алып, жогору үйдү карай басты. Саз жээгиндеги суюк камыштардын арасынан аны карап турган бакма жылан ошондо гана эмне болгонун түшүнө калып, башын соксойто көтөрүп, тишин ырсайта, ача тилин соймоңдото кышылдай айбат көргөзүп, чагып алчудай түргө келе түштү. Эшик төрдөй жерден аны көрбөгөн Дубаш 2 жыланды салпаңдата сүйрөгөн бойдон канистрин көтөрүп жогору карай басып алыстады. Бакма жылан анын аркасынан эр чүчүүдөй болуп, обдулуп барып, баары бир жетпесин түшүнүп ордунда катып, эмне кылаарын билбегендей башын соксоңдотуп, эки жакты каранып алып, нарытадан келаткан алиги аялды көрүп арбала тиктеп туруп калды. Эч нерсе болбогондон бетер кадамын калбаат шилтеп, чымга сайылган күрөктү алып, так жанынан өткөн бул аялдын көзү жанагыдай эле муздактыгын, мурдуна келе калган жыты ынак сүт жыттуу эмес кандайдыр бир башкача экенинен улам, бул өзүн баккан аялга тек гана окшош бирөө экенин биле калды. Ушинтип, адамдар алыстап кеткенинен кийин жыйылган чымга жакын сойлоп келип, бирок анын коңурсу жытынан улам артка кетенчиктей берип, бул кара чымдын алдында кандаштары уюгу менен түбөлүккө уктагандарын түшүнүп, зээни кейип, ички жини козголуп, жагымсыз бир үндө кышылдап жиберди. Адам аттуунун бапестеген багуусунда чоңойгон жаны, анын өзүнө болгон камкордугун, жылуу жумшак эркелетүүсүн көптөн бери күсөп жүрсө, эми капысынан эле аларга болгон кейи пайда болуп, ачуусу көңүлүн ээлеп, жини оргуштап кайнап чыкты. Ошол ички жининин күүсү менен ал адамдардын артынан алардын изин кууп, адашып калбас үчүн алиги ийинге куюлган балээлүү суюктуктун коңурсуган жаман жытынын чөп арасында калган билинер билинбес калдыгын искегилей сойлоп жөнөдү. Саздан чет сарайга чейинки өйдөнү карай кеткен жер суйдаң бетигелүү, сейрек шыбактуу түзөң эле. Анда жөргөлөгөн ар бир жандуу үстүртөдөн алаканындагыдай көрүнүп, жырткыч куштар менен адам аттуунун оңой олжосуна айланмак. Жаш болсо да, жаратылышта эркин жашоо кечирбесе деле, мындай ачык жерден тубаса саксынуусу менен сестенүүсү ойгонгон бакма жылаан тездей сойлоп, улам бир топ шыбакка жетип эс алгыча корголоп жатып, түшкө жуук гана чет сарайдын жалгыз тамына жете алды. Окчун турган топ куурайдын арасына кирип, эки жакты байкап карай берип, бул адамдардын турагы өзү багылып чоңойтулган үй экенин биле калып сүйүнүп кетти. Азыр эле ага жетип барып, ичине кирип, өзүн бапестеп багып чоңойткон аялга жолугуп, ага эркелеп, колу бутуна оролуп, ынак сүтүн тое ичкиси келди. Бирок алиги кандаштарынын уюгуна уу куйган коркунучтуу аял эркектин коңурсу жыттуу издери ушул жерге келгендиктен ичинен кооптонду. Анын үстүнө үйдөн окчунда кандайдыр тегерегинен келген бозгулт нерсе туруп калыптыр.
бул дагы адамдардын турагы экенин болгоолгон алиги аял анын эшигинен чыгып кайра кирип кеткенин көрүп ого бетер саксына түштү. Ошентип жатып чарчаган жаны уктап кеткен экен, бир кезде ойгонсо айланага күүгүм кирип калыптыр. Тегеректен бир да жандуу байкалбай, ошого жараша жымжырттык өз өкүмүн жүргүзүп тургандыктан жылан куурай арасынан акырын чыгып үйдү карай союлуп жөнөдү. Жылан үй түбүндөгү өскүлөң чөптөрдүн арасы менен сойлоп, эшикке жеткенинде анын кычыктарынан алиги коңурсуган сасык жыт бур этип, ал бокочо көргөнсөп артына тартына түштү. Ошондо гана бул үйдү дагы алиги кара ниет адам уулаганын түшүнө калып, эми эч качан бул ыңгайлуу жылуу жайда өзүнүн энеси катары санаган аялдын мээримине бөлөнбөсүн түшүнүп, аны дагы жаман адамдар жок кылганынан шекшинип, ички кеги ого бетер кайнап чыкты. Ал артына кайра сойлоп, үй түбүндөгү чөптөрдүн арасына кирип ийрилип жата кетти. Бат эле түн кирип, коюу караңгылык айлананы каптап, жылдыздар асман мейкинине жыбырап толуп чыкты. Бакма жылан кайрадан үргүлүп уктап кеткен экен, бир кезде кандайдыр бир шарпадан ойгонуп кетип караса, боз үйдөн бир адам чыгып бери карай басып келатыптыр. Ал караңгыда жакшы көрбөсө да, бул жакындап келаткан калдайган караан алиги кандаштарынын уюгуна уу куйган кара ниет адам экенин болгулой калды. Дубаштын жатарда сыртка чыкканынын максаты чуңкур түбүнө түшүп, уюктун оозун ачып, ага 2-3 жака суу куюп, андагы калган каткан кислотаны буулантып жиберип, эртеңки ал жерди казууга даярдоо болчу. Ал аңдын ичин жарык кылып, газга каршы бет кабын кийгенинде сырттан жыпариса менен уулу ар бири 2 чака суу алып киришип, үйүлгөн топонун үстүнө коюшту. Чуңкурдун түбү күңүрт жарык болуп турса да, башына шахтерлордукундай фонариктүү баш кийим кийген Дубаш арканды тартынып акырындан ылдыйга түшө баштады. Ал аң түбүнө түшүп арканды бошоткондо, жыпар уулу экөө 4 чака сууну биринин артынан бирин түшүрүштү. Дубаш коңул оозуна куюлган чоң ташты окчун алып, айланасындагы топурактарды чолок күрөк менен тазалап, уюкту ачты да 4 чака сууну биринин артынан бирин куюп жиберип, ал жактан чыккыча шашты. Кислотанын жыты баягы жаңы куйгандагыдай күчтүү болбосо да, андан коргонбогон адамдарга чыдамсыз эле болчу. Андыктан жыпар менен уулу Эрик Дубаш аңдан чыккыча араң чыдашып, окшогон бойдон сыртка чыга качышты. Алар эч ким келбес деген үмүт менен бул түнү сасык жыт чыксын деген максатта үйдүн эшик терезелерин ачык коюшту. Этегинен шамал урса, чуңкур ичи бат тазаланат деп, Дубаш эринбестен барып, саз жээгиндеги өзү эртең менен чым менен бастырган уюктун ылдыйдагы оозун ачып, жел эркин киргендей кылып келди. Ошону менен жатып укташып, Дубаш таң атпай 2 уулу менен бирге кенчти казуу ишин баштамай болду. Булар боз үйгө кирип кобурашкан үндөрү угулбай калганда, чөптөрдү шуудурата сойлоп, үйдүн алдына бакма жылаан чыгып, ичкериден бур курай уруп жаткан коңурсу жыттан улам тартына туруп калды. Ал кайра артына кетмекчи болуп, анан сасык жыт тездик менен асманга учуп кетип жатканын байкап, мындан улам үй ичи бат эле тазаланаарын сезип күтө турмакчы болду. Көп өтпөй эле үйгө кирүүгө мүмкүн болуп, акырын сойлоп, астанадан өткөн жылаан үй ичинде үйүлүп жаткан борпоң топуракка урунуп, башка дүйнөгө кабылгансып тайсалдай түштү. Караңгыда ары жак, бери жакты кайсалай карап, айланадан эч кандай коркунучту байкабаган соң өйдө жака көз жүгүрткөн бакма жылаан өзү багылган үйдүн 3 катар устун тартылган шыбын тааный калды. Акталган 4 дубал, агыш тарткан терезе, эки жактагы ачык эшиктер да көзүнө жылуу учурады.
бир гана өз энесиндей санаган аял мээримине бөлөп өстүргөн жумшак жана жылуу нерселер салынып турчу үйдүн таманында нымдуу топурак үйүлүп туруптур. Дагы азга турган соң эч кандай коркунуч сезилбегенде бакма жылан адамдар тепселей берип таптап бүткөн топурак үстү менен сойлоп сол жаккы бөлмөгө кирип, анын ичине ээлеп жаткан аңырайган аңды көрүп селейип туруп калды да, бул үйүлгөн топурактар ошол жактан чыкканын, баягы өзү сойлоп түшүп жыландарга кошулган коңулду адамдар ушундай чуңкурга айлантканын, кандаштарындагы да ушул аң аркылуу уулантканын түшүнө калды. Бул бөлмөдө дале болсо жанагы сасык жыт күчтүү болчу. Андыктан ал сыртты карай жөнөп, астанадагы таза абалуу жерге токтой калды дагы, оң жактагы бөлмөдө топурак азыраак эле экенин, анын төрүндө Айниса энеси бардагыдай эле көр жерлер жыйылып турганын көрүп, ошол жака сойлоп кирип, бир кадам жылганында оң жактагы турган адамдын сөлөкөтүн көрүп чочуп кетип, баш көтөрүп, тиш көргөзүп, кышылдаган үн чыгарып айбат кыла баштады. Анан бул адам эмес эле мыкка илинген кийим экенин биле калып жоошой түштү. Бул Дубаштын аңга түшкөндө кийген жумушчу кийими болчу. Анын үстүңкүсү мыкка илингени менен шымы жерге түшүп калган эле. Түнкү аба салкынына тартып, турган топурагы муздак болгондуктан, жыланга жылуураак жай керек болгондуктан, ал Дубаштын шымын ошондой калканыч сезип, анын алдына сойлоп кирип ийрилип жата кетти. Ал ошентип өзүнүн бирден бир душманына айланган адамдын шымынын алдында беймарал түргө келип акырындан көшүп, ары жок уйкунун бапестөөсүндө калды. Бул күнү орчундуу иш кыла турганынан кийин Дубаш таң атпай туруп, ажатканага барып келатып эле түнү бою эшиги ачык турган тамга кирип, анын жытын искеп көрүп, эч кандай сасыктыкты сезбегенинде көңүлү жайлана түшүп, кайра боз үйгө барып, уулдарын ойготуп, шам-шум этип алып, ишке шаймашай кириш үчүн ток чайнекке чай койду. Негедир жүрөгүнө тамак баспаган ал бир чыны чайды кесим нам менен ичип, чала ачыган жарманын бир керденин үстүнө бастырып, анан уулдарына «Силер шашпай ичип алып баргыла» деп сыртка чыгып түз эле тамга келип, үй ичин казып жаткандарын суук көздөрдөн калкалаш үчүн анын терезелерин мурункудай кылып бекитип, ичке кирип аң кырында ишти кандай башташты ойлонгон тейде азга туруп, анан талыкшыган эринүүсүн жеңген сымал ийиндерин күйшөп, моюнун тулку боюнун үстүнө айландыра созгулап, колдорун керип алды да, үстүндөгүлөрүн оң жакка бөлмөгө жумушка кийчү жаман кийимдерине алмаштырганы кирди. Биринчи көйнөгүн алмаштырып, жаманын кийип, тазасын анын ордуна илип, шымын чечип, көйнөктүн астына илип, анан жерде жаткан жаман шымына эңкейип ала бергенинде, баятадан адам шарпасынан улам ойгонуп, бөгүп жаткан бала жылан боюн жарым-жартылай көтөрө берип, Дубашты жоон билегине аеосуз түрдө азуусун батырып, катуу чагып алды. Жан ачыган ал катуу кыйкырып, колун серпкенде жылан ыргып барып, дубалга жетпей үйдүн төрүнө түшүп жатып калды. Дубаш эймараң эсине келип, эмне болгонун түшүнүп, эки жакка кайыс салай берип, колуна жыланды чаба турган эч бир айбар тийбегенинде, шымын аны карай ыргытып, жанына чечкен шалп этме бут кийими менен чаап, алар нары карай сойлой кача баштаган жылаанга тийбегенде, жерден топурак уучтай калып атып уруп, мындан да майнап чыкпаганында оозгу үйдө турган күрөктү эстей калып, ага 2-3 аттап жетип жерден эңип алып, кайра ошондой эле тездикте кайрылып келгиче жылан кышкы эс алууга арналган шаймандардын алдына кирип көрүнбөй кетти. Ички жининин күүсүндө барып, күрөк менен жылаанга жашынган тетченин алдын сайгылап, андан эч нерсе чыкпаганда шыпка чейин жыйылган бул оокаттарды кулатыш үчүн четинен катуу тартып, мындан да майнап болбогондо аларды үстүнөн бирден алып ыргытмакчы болуп барып,
Анан минтип жылаң аяк буту менен бул жүктүн жанында жүрсө, жыланга дагы чактырары мээсине кылт этип келе калганында ички коркунучу да көтөрүлүп, соймондогон бул макулуктардан жүк алдында дагы бир канчасы болушу мүмкүн экенин, ал жалгыз болгон күндө да эмгиче далай жерге сойлоп кеткенин ойлоп артка кетенчиктей берди. Жанагы жылаан чаккан жеринин ачуу оорусу басыла түшкөнү менен ал дулдуюп шишип, дуулдата ачышып, кычышуу аралаш колунан колтугун карай жылып бараткансыды. Ошондо гана жылаанды өлтүрмөк тургай, өзүнүн жанын сактап калыш керек экени башына келип, сыртты карай кыйкырган бойдон жүгүрдү. Жыпар, Эрик, жылаан чакты, таңыш керек, мага жип бергиле, жип, бол. Жаң эле чайын ичип бүтүп сыртка чыгып, эшик алдында бут кийимдерин кийип жаткан уулдары анын капыскы мындай шаштыруусунан улам өздөрүн жогото жаздашып, колдоруна эч бир жип илинбей же бир түзүк ой келбей кар баластап калышкандарында боз үйдөн атып чыккан Жыпар: «Кокуй алат катуу күн, деги эмне болуп кетти?» деп кыйкырып, дубашты утурлай басып, анын сунган колундагы эки кызыл тагы бар дулдуйган шишикти көрүп, жылаан чакканына эймараң ишенгендей селее түшүп, анан шарт бурулуп боз үйгө чуркап кирип, мерчемдүү жерге илинген шпагат жипти алып чыгып, күйөөсүнүн колуна бир мере айлантып, кан өтпөгөндөй кылып катуу таңа байлап жиберип кыйкырды: «Эрик, машинаны от алдыр, тезирээк, ооруканага жетиш керек, бол батыраак. Ооба, ылдамда балам, чаккан жерди соруп жибериш керек», деп сергек ой жүгүртө баштаган дубаштын башына жылаан чаккандан кийинки биринчи жардам эймараң келип, колундагы кызарып каны чыгып турган жанаша жаратты соруп түкүрө баштады. Эрик боз үй артында токтоп турган машинаны бат эле от алдырып, имерип айдап келип, дубаштын алдына токтотконунда ал мында үйдү кайтарып калып жаткан кичүү уулу Нурике катуу эскертти: «Үйдү жакшылап кара, ичин казып атканыбызды эч ким билбесин. Жанагы мени чаккан жылаан Зарылдын шаймандарынын алдына кире качты. Эшикти ачпай бекем жаап качырбай тур. Кудай буйруп айыгып аман эсен келсем, аны кармап тирүүлөйдөй терисин тетири сыйырып басам элеби?» Ошентип опсуз байлыгынын башталышы болгон Шамрат бабасынын эски тамынын алдындагы кенчке Ташыбектин жокчулук кыстаган муктаждыгы да, казып алганга шарты да болгон жок. Ата бабасынан бери байлыкка жини ток болуп калгандыктанбы, ал бул казынаны казып алайын деп ойлоп да койбоду. Ал кенчтин жанагындай жол менен жер алдындагы туңгуюкка куюлуп кеткени оңдой берди болгонуна жыл өткөн сайын, өзү байыган сайын сүйүнүп, ал байлык адам оңой казып жетер жерде жайгашса, эмдигичи кимдир бирөөлөр тарабынан казылып алынып, бүткүл ата бабаларынын эмгектери текке кетип тапшырылган керезди аткара албай өзү алардын арбактарынын алдында күнөөлүү болуп калмактыгын ойлоп, Кудайга шүгүрлүк кылып жүрдү. Анткен менен ал сырды жүрөктүн тереңине бекем сактап, көп жылдар бою анын азгырыгынын таасирине чыдап жашаш деле оңой эмес болчу. Буга жараша ата бабаларынын бул байлыгын кийинки муундарга татыктуу түрдө өткөрүп берүү милдети дагы моюнунда чоң жүк болуп турду. Ал өзүнүн 4 уулунун кимисине бул сырды ачаарын билбей, көп жылдар бою түйшөлүп жүрдү. Акыры ал экинчи уулу Тазабекке токтолду. Ал башка чоң кызматтарда жана соода тармагында иштеген бир туугандарынан өзгөчөлөнүп, билимге умтулуп, илимдин артынан түшкөн киши эле. Жогорку окуу жайдагы мугалимдик жупуну жумушуна берилип, байлыкка анча деле кызыга берчү эмес. Жокчулук эле кысып, жер алдындагы ата бабаларынын кенчин казып жибербесе, ач көз эмес ал бул азгыргы күч, арты опурталдуу ишке бармак эмес. Бирок өзүнүн айткандарын эсине бек түйүп, улуу сыр катары жүрөгүнө бекем сактап, сезимтал жаны аны чоң милдет, оор жүк катары көтөрүп жүрүп, урпактарына татыктуу түрдө өткөрүп берерине, дайыма байлыктын үстүндө жүргөн Шамраттын урпактары кандайдыр жамандыктан улам
жакырланчу болсо, ал байлыктан акырын алып, аларга кайрадан бутка туруштарына жардам берерине бекем ишенди. Башка бир туугандары сыяктуу мансап менен байлыктын артынан көп кубалабаган мырза чалыш ага өзүнүн өмүр бою чогулткан байлыктарынан башка уулдарына караганда көбүрөөк бөлүп, жашоодогу бүткүл муктаждыктарын жойгон соң, жакшынакай күндөрдүн биринде жашы 70-ке жакындап калган Ташыбек бул уулуна эски тамдын алдына катылган кенчтин сырын ачып, мындай байлык ал жака кандайча катылганын, эмне болуп түбү жок сыяктуу коңулга куюлуп кеткенин бери түшүндүрүп айтып берди. Алгач атасы кандайдыр бир керемет жомок айтып жаткандай ишене бербей угуп, катуу таң калган ал атасы эч качан тамашалабасын, санжыра боюнча ата-бабалары бай-манаптардан болгонун билгендиктен, чоң атасы ак жеринин кулакка тартылып кеткенин угуп келгендиктен гана буга ынанган. Анан күндөрдүн биринде ата-бала экөө жалгыздап, Төш булактагы Шамрат соодагердин кышында малчылар кыштап, жайында дайыма жабылып тургандыктан жыландар уялаган үйүнө атайы барышканда кенч казылган бөлмөнү Ташыбек уулуна сырттан көргөзүп, өз милдетинен кутулуп, оор жүгүнөн арылган. Бул убакта мурда белгилегенибиздей Ташыбектин жашы 70-ти таяп, карылыкка моюн сунуп калган. Ал эми уулу Тазабек болсо 40 жаштын тамагын ичип, аркы беркине түшүнүп, ар нерсеге токтоо түрдө карап, турмушка сергек көз жүгүртүп калган кез эле. Атасы ойлогондой эле байлыкка муктаждыгы жок ал аталардын керези менен алардын мурасынын сырын көкүрөгүнө бекем сактап, аларды кенже муундарга татыктуу өткөрүп берүүнүн камында болуп, чет сарай аталып калган Шамрат бабасынын эски үйүн көп жылдар бою сыртынан эч кимге билгизбей акмалап, тымызын кайтарып жүрдү. Аны атасынан өткөрүп алганынан кийин замана өзгөрүп, Совет бийлиги кулап, Союз тарап, Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп чыга келди. Ошол 90-жылдардагы кыйчалыш заман менен таңкыс жашоонун шапаатасына кабылбаган Ташыбектин балдары тескерисинче анын соодагерлик менен ишкерликке кенен жолу ачылганынан пайдаланып, ого бетер байышты. Тазабек болсо окуу жайдагы сабагын кадимкидей эле берип жүрдү. Бирок жашы да өр таяп, ден соолугу дагы начарлап кеткендиктен 90-жылдардын аягында ага сүйгөн кесибин таштап, кар чарбага чыгууга туура келди. Ошондон кийин ал өзүнө кайдан жайдан жабышкан кант диабети деген оору менен 7-8 жыл тынбай кармашууга туура келди. Ата-бабасында жок мындай илдетти кайдан жуктуруп алганын билбейт, айтор тагдырына жазылган соң кайда качат эле. Адам акыретке аттанарында бул жалган дүйнөдөгү оң терс иштерине саресеп салып, эмнени бүтүрдүм, эмнени чала калтырдым, кайсы парз милдеттеримди аткарбадым деген суроолор көңүл оюн сагаалап, уктатпай калат турбайбы? Өзү татыктуу жубай, камкор ата, жакшы адам катары өмүр сүрүп, артына жакшы сөз калтырып кеткенине ишенип турса да, көңүл көйүн өйүгөн бир сарсанаа бар эле. Ал ата-бабалардын Шамрат бабасынын тамынын алдына урпактар үчүн катылган айтылуу кенчи болчу. Өзү эч качан көрбөгөн ал казынанын бардыгына Кудайга көрбөй туруп ишенгендей эле ишенип, керез катары айтылган атасынын ал сөзүн бекем кармоого милдеттүү болгондугунан улам гана жана моюнуна карыз сыяктуу илинип калгандыгынан, ошондой эле өмүрү аз калгандыгын сезгендигинен да бул парзынан кутулуш үчүн өз балдарынын ичинен бирөөнү тезинен тандап, эч качан көзү көрүп, колу кармап, убайын көрбөгөн жашыруун кенчти ошого өткөрүп бериши керек эле. Ошондон улам жаңы ооруй баштаганынан эле ал өзүнүн 3 уулунун бирөөсүн тандап, алардын ата-бабалар мурасынын сырын татыктуу сактай ала турганына казынаны сыртынан болсо да өткөрүп берүүгө далбастай баштаган. Ал тандоосуна татыктуу ортончу уулу Назарбек эле.
Тазабек бардык уулдарын тең бирдей көрсө да, алардын ичинен ушул уулуна токтолду. Анткени улуу уулу Аманбек ийгиликтүү ишкерлигине жараша оокат мүлк менен акчага келгенде абдан катуу болчу. Эгер бабалардын табиригин ага тапшырса, ач көз неме аны бекем сактаганы менен кези келгенде байлыкты өзү үчүн гана пайдаланып, бул орток мүлк жалпы Шамраттын тукумдарына арналганын элемек эмес. Ал эми кенжеси Азамат тун агасы Аманбектин тетириси болчу. Өтө эле жаштыгынанбы же болгон мүнөзү ушулбу, Айтор таптакыр эле оокат кылайын деген неме эмес. Колуна акча тийсе эле жоготот. Ошого жараша оюн күлкүгө жакын. Ала бармандыгы десең ак көңүлгө окшошот. Өтө аша чаба жоомарттана дардалаңдап кетет. Дайым шаң салтанаттын үстүндө ачык айрым жүргөндү жактырат. Андыктан мындай олуттуу ишти тапшырса, оолуккан күнү ал аталардын кенчинин сырын ачыкка чыгарып жибериши мүмкүн эле. Ошондуктан ага ишене алган жок. Ал эми ортончусу Назарбек байлык мүлккө келгенде салкын кандуу болгону менен алардын барк баасын билчү. Андыктан туш келди чаччу да эмес, обу жок сүйүп катчу да эмес. Өзүнүн иш билги сабырдуулугу менен аталардын кенчинин сырын сактай алмак. Ага чындап ишенген Тазабек ардактуу эс алууга чыгып, алиги оорусу менен күрөшө баштаганында эле Назарбекке ата-бабалар кенчинин сырын ачып, ар кандай максатта канчадан бери сакталып келатканын айтып түшүндүрүп, таржымалын чечмелеп, катылган ордун көргөзүп, көздүн карегиндей сактап, кези келгенде өзү да татыктуу уулуна өткөрүп берүүсүн келечекке тапшырма катары берген. Ошону менен чоң тоону жонунан алып ыргыткансып жеңилдеп, өз өмүрүнүн өксүктөрүн толтуруп, ырахаттарына маашырланып, тек жашаштын арбайын сого баштаган. Назарбек деле колу кармап, көзү көрбөгөн кенчке көп ишене бербегени менен, муну атасы ата-бабалардын керез мурасы деп моюнуна жоопкерчилик катары артып койгонунан кийин кабыл алып, кайтарбаска аргасы калган жок. Ага жараша бул байлык жөнүндө көп ойлонуп, болжолдуу түрдө эсебин чыгарып да көрдү. Бир чанач алтын кеминде 100 килограммга жакын нак салмак басып, акчага айланта келгенде миллиондогон сомдорду чапчырын билгенде, алгач жаман оюнда азгырылып барганы менен аны колго тийгизүү оңойго турбасын. Анын үстүнө эч кимге билгизбөөгө атасына ант бергенинен, ал касамга көз жумуп койгондо деле ошончо тереңде жаткан байлыкка жалгыз өзү казып жетиши мүмкүн эмесине, аны кандайдыр колуна тийгизген күндө деле аш кылып кетиши кыйын экенине, ата-бабалар арбагынын алдында күнөөлүү болгону аз келгенсип, бул байлык керек болсо өз башын жутуп коёруна көзү жеткен соң, мындай опурталдуу ишке чарпылбастан кийинки урпактарга татыктуу өткөрүп берүүгө белсенди. Башкача айтканда, жер алдындагы бул мураска тийбестен кайтарып гана жүрмөй болду. Өзү деле Кудайга шүгүр бутуна жакшы эле туруп, ишкерчилиги да ийгиликтүү жүрүп, алам дегенин алып, акчага андай деле муктаж эмес болчу. Тукум куучулук жөндөнбү, же атасы айткандай алиги кенч жер алдында катылып жатканда өздөрүнө байлык өзү эле келип турары чынбы? Айтор Назарбектин туугандары, башкача айтканда Шамрат соодагердин урпактары азыркынын бай манаптарына эбак айланышкан. Керек болсо алардын алдыңкыларынын байлыгы бул жер алдына катылган кенчтен көптүк кылмак. Атасынын тапшыруусу боюнча качан гана туугандары жакырланганда кенчти ачууга укук алып, баштарына күн түшкөндө гана аталар таберигин сарпташтары керек эле. Ошентип бул кенчке сыртынан ээ болгон Назарбек алгачкы кездерде жумасына 1-2 жолу барып, чет сарайдагы жаман тамдын ичине көз жүгүртүп, анын полунун бузулбай турганын көзөмөлдөп жүрдү. Бара-бара буга чейин жаткан байлык эми деле жата берер деген ойго бекип, кайдыгер тарта түшүп, айына 1 жолу барса барып, барбаса барбай деле калды.
Ошентип 3-4 жылдай убакыт билинбей эле өтүп кетти. Атасы алгач ал кенчтин сырын ачканда чет сарай бир карган койчуга тиешелүү болуп, жайкысын дайыма жабык туруп, кышында мал кыштатылчу. Андан соң колдон колго өтө баштаганда Назарбек да сатып алмакчы болуп чыгынды. Бирок жолу болбоду. Ушул кышта муз тээп, эс алуучу жайга айланганында иликтеп көрсө башкалар иштетип жатканы менен кыштоо баягы эле жесир аялга тиешелүү экен. Ал аял оорулуу небересин алып Германияга кетиптир. Эс алуучу жайды мурдагы зам министр менен алиги кожойке аялдын күйөө баласы экөө иштетип жатканын, андан жакшы эле пайда тапкандарын, андыктан кыштоо ээси алиги аял сатканы менен тигил экөөнүн ашпасын билип, ата бабаларынан калган бул үйдү колуна тийгизиши кыйын болуп калганын түшүнгөн.